Быйылкы жылы республика боюнча жалпысынан 10 миңге чукул баланы камтыган 120 бала бакча ачылды. Анда 5,5 жаштан 7 жашка чейинки балдар мектепке чейинки билим ала алышат. Ошондой эле коррупциялык жосундарды жоюу максатында бала бакчаларга электрондук кабыл алуу тиркеме ишке кирди. Мындай маалыматты Билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева маалымат жыйынында билдирди. Бала бакчалардагы коррупциялык схемалардын алдын алуу үчүн үстүбүздөгү жылдын март айында ага кабыл алуунун электрондук тиркемеси иштелип чыккан. Бул туурасында Билим берүү жана илим министрлиги Гүлмира Кудайбердиева билдирди. Учурда электрондук тиркемеге күн сайын орточо эсеп менен 100гө жакын жарандан кайрылуу келип түшүүдө. Билим берүү системасында кайсы реформаны албайлы, бул ар бир реформанын негизинде мугалим турат. Мугалимдердин саны бүгүнкү күндө 79 миң Кыргызстан боюнча. Мугалимдердин квалификациясын жогорулатууга бюджеттен жыл сайын 37 миллион сом бөлүнөт. Аталган сумма болгону 3-4 эле миң мугалимди гана камтай алат. Бизге жыл сайын 20% мугалимдерди камтыш керек. Дагы бир жаңылык, министрлик тарабынан 1-класстан 4-класска чейинки окуучулар, ата-энелер жана мугалимдер үчүн пайдалуу жана кызыктуу мультимедиалык методикалык программадагы мобилдик тиркеме иштелип чыккан. Материалы можно открывать и просматривать с помощью интерактивной доски. Билим KG тиркемеси компьютер, ноутбук, планшет жана смартфондор аркылуу иштейт. Тиркемени акысыз, катталуусуз жана кошумча программаларды жүктөбөй эле кирүүгө болот. Билим KG'да англис, орус, кыргыз тилдери жана мекен таануу, математика, көркөм сүрөт өнөрү, музыка сабактары боюнча 2 тилдеги көп сандаган видео материалдарды, аудио тексттерди, интерактивдүү тексттерди жана дүйнө таанымды кеңейтүүчү кызыктуу фактыларды табууга болот. Тиркемени ишке киргизүү менен биз мектептердеги окуу китептеринин жетишсиздигин да азайта алабыз. Маалымат жыйында министр айым өлкөдөгү мектептерде мугалимдерди массалык кыскартуу боюнча жүрүп жаткан кептер боюнча өз жообун билдирди. Массалык түрдө мындай кыскартылыш болбойт. Бул негизинен мугалимдердин айлык акысы боюнча маселе дагы, анан мугалимдердин окуу жүктөмө боюнча маселе болуп атат да. Акыркы жылдары мугалимдердин саны кескин түрдө көбөйүп кетиптир. Бирок биз үчүн негизги көйгөй бул билим берүүнүн сапатына зыяны тийип атат да. Ошондуктан январь айында мен министрдин буйругу чыкты. Биз минималдуу баягы пороговый окуу жүктөмүнү аныктап, ошол чечимди биз сунуш кылдык мектептерге. Анан кыскартылыш болсо дагы мен ойлойм министрлик тарабынан тиешелүү чечимдер сөзсүз кабыл алынат. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматында 2018-жылдын сентябрынан тартып мугалимдердин билим деңгээлин жогорулатуу максатында дистанциялык окутуулар башталат. Бул программа мугалимдердин квалификациясын жогорулатууда чыгымдарды азайтып, убакытты үнөмдөйт. Гүлбарчын Мырзабекова, Чыңгыз Исқақов, Нур Ньюс, Бишкек.